Республиканын эл артисти Айтурган Темировага кинодогу чыгармачылык жетишкендигинин 50 жылдыгына карата Франциянын искусство жана адабият орденинин офицери наамы ыйгарылды. Аталган сыйлык аталган мамлекеттин маданият министрлиги тарабынан башкарылуучу ведомстволук сыйлык болуп эсептелет. Орден кино жана адабият тармагындагы жетишкендиктери же искусство менен адабиятты Францияда жана дүйнөдө жайылтууга кошкон зор салымы менен өзгөчөлөнгөн адамдарды сыйлоо максатында уюштурулган. Албетте бул биздин өсүп жаткан жаштарга чоң мындай үлгү, чоң сабак. Андан кийин мындай айтканда бүгүнкү өтө кырдаал мезгилде бизде мындай идеалдар, образдар, каармандар азайып кетти. Ошол мен ойлойм бүгүнкү күндүн, бүгүнкү доордун, бүгүнкү замандын мындай айтканда каарманы бул Айтурган эжекебиз. Айтурган Темированын кинодогу карьерасы 1972 жылы Болот Шамшеевдин Ысык көлдүн кызгалдактары фильминде Калычанын ролун ойноо менен башталган. Актриса анда болгону 16 гана жашта болчу. Бул ролу үчүн 1973 жылы бүткүл союздук кинофестивалда сыйлыкка татыктуу болгон. Бүгүн ойноп, азыркы учурда биздин алтын фонддо жайгашкан фильмдердин көбүндө Айтурган Темиров ойногон. Өзүңүздөр билгендей, ошондуктан ошол эмгегин баалап акыркы мезгилдерде Айтурган Темиров жөн гана актриса эмес, жөн гана ырчы эмес. Ал ошол Францияда жана башка мамлекеттерде элдердин ортосундагы достукту чыңдап, коомдук ишмер болуп, анан посол доброй воли деп коебуз. Ар кандай баягы социалдык уюмдарда посол болуп жүргөн, элчи болуп жүргөн айым катары бүгүн мынакей ушул чоң орден ыйгарылып атат. Айтурган эжени бул менен куттуктайбыз. Бул Айтурган эже үчүн эле эмес, биздин кинематография жааты үчүн, Кыргызстандын маданияты үчүн чоң сыймык. Быйыл мен үчүн ушундай күтүлбөгөн ушундай жыл болду, бактылуу жыл болду. Анткени Манас орденин алдым. Азыр болсо вот мага аябай күтүүсүз французский орден күтүүсүз болгон болчу. Анан француздар берди бул орденди. Бирок мен баары бир айтып да келатам, бул меники эле эмес сыймыгым, бул эл кыргыз элинин сыймыгы. Анткени ошол элде ошол эле үрп салты образдарым кыргыз келиндерди, кыргыз аялдардын образдарын ойногонум үчүн, кыргыз киносуна иштеп келгеним үчүн, ошол маданиятка кызматым болгон үчүн ушул сыймыкка ээ болуп калдым.